Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Санжира программасынын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Мен ушу келген коногубуз менен тааныштырып коеюн. Жанымда отурган Мураталы Кыйшыков. Ушул Солто элинин Санжирасында жазган, көрүп турасыздар, өтө көлөмдүү, кыдырып жүрүп, баягы өзүңүздөр билесиз го, ал заманда телефон болбосо, же өзүнүн жеке машинеси болбосо, автобус менен жүрүп, жөө барып жүрүп, артына бир сумкасын илип алып, ушул кыдырып жүргөн Санжирасынын эмгеги азыр мына чыгып атат. Муну көпчүлүк элдер окуп, колуна алышкан. Эми бардык жерде эле тактоолор болот. Эң негизгиси бул кыдырып жүрүп, кимден алганын баарын жазып чыккан да. Ошон үчүн Мураталы мына бул жерде бир баягы соц тармактарда да, ар кайсы түйүндөрдө дагы көп сөз болот да. Бул Солто элинин Санжирасында кээ бир түшүнүксүз маселелер болуп атат. Маган бир жумада 3-4 киши келет, жок дегенде. Анан ушундай суроолорду берет да. Мунун варианттары көп да. Ошону да кошо айтсаңыз да. Мен айтып атам, эч ким барып көрүп келген жок, Мураталы. Мен айтып атам. Биз алын баарын бир күнү толуктап чыгарабыз депчи. Эмне үчүн биз айтып атабыз? Мына өткөндө келген балдар айтып атат. Ушу Жаманкара Баатыр жөнүндө ар кандай сөз айтылат. Жаманкара Баатыр жөнүндө китеп бетине, мектеп сабактарында берилбейт. Эмне үчүн тиги ушундай баатырлар эскерилбейт? Дагы бир жолу бир даңазалап айтып койсоңуз деген суроо турулат да. Бул Жаманкара Баатырды дагы 2-3 вариант менен айтат. Мен ошондо айттым эле, болуптур жигиттер. Биз азыр барып келип көрүп келгенибиз жок. Биз ошол варианттардын баарын айтабыз. Анан кайсынысы туура тандап алыш элден да. Ошон үчүн бүгүн урматтуу замандаштар, Солто уруусунун ичинде Бөлөкбай тукуму деп коет. Ошо өз аты Каракчы болсо керек. Өз аты Каракчы. Азан айтып айткан Каракчы. Каракчы да. Кийин баягы бираз тарыныштык болуп, булар өзүнчө бөлүнүп жүргөн үчүн Бөлөкбай деп коюшкан да буларды. Чынан Бөлөкбай тукуму деп эле коюшкан. А чындыгында мына Каракчы. Муну да тактап коеюн. Өз аты Каракчы. Мына ушул жерде Каракчыдан Жаманкара Баатыр чыгат да. Ушул Мураталы элдин суроосун, өтүнүчүн канагаттандырып, мына өзүң китеп жазып, Жаманкара Баатыр жөнүндө жаздың. Негизи эле Бөлөкбай тукумун баягы иликтеп, жиликтеп жаздың. Мен да карап канагаттандым. Дагы бир жолу айтып койсоң, кандай катачылыктарды кандай оңдодуңар? Эл суранып атат да, ушул Мураталы байке дагы бир чыгып бир ушул Жаманкара жөнүндө айтып койсо деп. Биз ушу Бөлөкбайга токтойлу. Жалпы жолунан Бөлөкбай десе эле биз баягы бүтөшкө өтүп кетпей Байсейит дагы айтып өтсөң, баягы туурараак болот дейм да. Кыскача Байсейитке да өтүп, анан бүтөшкө түшсөң. Эми бул Каракчынын 2 баласы бар да, Байсейит, Бүтөш деген. Анан кийин бул Байсейиттен болсо Кутумбет, Эсиркемиш, Ногой, Чулу, Үкү, Саманчы, Чөңкөлө, Аргынбай, Салык деген 9 баласы болгон да булар. Бул Байсейиттен өзүң айткан 9 баласы бар. Бул 9 баласынын баары тукум кайда жашайт азыр? 9 баласы бул Токмок, бул Ысык Ата райондорунда ушу Быстровкага чейинки аралыкта жашат да, Бишкек менен Быстровканын ортосунда жашаган элдер. Анан кийин булардан эң белгилүүсү бул Кутумбет. Жана Кутумбет уулу деп атпайбы? Ошондон калган да булар. Кутумбет уулу деп аталып калган. Анан кийин андан болсо Карга, Төлө, Азучу, анан Төлөнчү Мырза деген 5 баласы бар. Ооба. Андан кийинки бул Эсиркемиштен болсо Кебек Мурат, Жылкычы, Олжочу деген 4 баласы болгон. Кебек Мурат деп атасыңар. Ушу Кебектин кандай тарыхта изи калды? Кебек кээ бир жерде бий деп дагы айтышат. Бул болсо жанагы Жайыл кыргынында алдында, ошондо 1780-жылдарда күнбатыш тараптагы Абылайдын кол салуусунун алдында ошондо барып, бул болсо баягы дипломатиялык иштер менен барып ошо Эр-Садырды, Жайылды, Момокон баатырларды келип алып туруп, ошо алар менен кагылышпасына көп эме болгон да, берген.
бирок баягы Абылайдын көп кыргызы эмесине аймагына кирип кеткен үчүн тигилер болсо бул аймакты коргоого аргасыз болушкан да. Мында Эрсадырдын дагы, Жайыл Баатырдын дагы, Момокон Баатырдын дагы эмелери күч да. Урматтуу замандаштар, бул жерде айтып келе эмишин Кебек жөнүндө айтып атабыз. Кебек бийди казактар да сыйлаган. Анткени бул баягы дипломат катары, кыргызча айтканда элчи катары эки тарапты биримдикке чакырып, баягы казак кыргыз бир тууган чабыша бербейли, биз артыбызды ойлойлу деп айткандан Кебектиге казактар да айтчу, кыргызды тыйгын. Биз да тыялы деп жолсо, кыргыздар айтып калчу, Кебек барып сүйлөшүп келген депчи. Ушу Кебек баягы элчи катары ортодо жүргөнчү болгон. Ошон үчүн Кебек бул Жайылга дагы, Момоконго дагы, Садырга да тили өткөн да. Ошо Кебек Байсейит тукуму. Байсейит тукуму да, биз ошону бир жерде айтып кетели. Мына Байсейиттин баласы Саманчы дейбиз. А эмне аны Жалайыр деп, анан жана Жалайыр уруусу барбы деп сурап атпайбы? Сен ошого да токтолуп койсоң, бизде эмне Жалайыр уруусу барбы? Жана казактарга барып, анан ошол жактан Жалайыр уруусуна барып, анан жашап калбады ошо. Жашап калган үчүн ошону Жалайыр деп аталып атат да, Жалайыр. Туура. Урматтуу замандаштар, бул жерде мындай, тактап айтып коелу. Байсейиттин өзүнүн баласы Саманчы. Аны Жалайыр деп коет, казак Кайман аты да. Кайман аты да. Жалайыр уруусуна барып жашап калган. Анан өзүңүздөр билесиздер, кыргыз казак баягы жылкы тийип, эр өлтүрүп дегендей, турушкан бекер турушкан эмес да, баягы жортулчулук заман болгон үчүн бул кыргыздан солто ичинен, мен айтып калчу элем, Сасык Чолок деп мына ушул азыр далилденип атат да. Сасык Чолок дайыма казактарга, кыргыз жигиттерине эшитип барып жылкысын жейип келчү. Анан казактар муну буктурмай туруп Сасык Чолокту кармашкан да. Сасык Чолокту кармап туруп, анан кийин ушул баягы жетектеп келип жылкыга тийип атат. Муну өлтүрбөсөк болбойт деп анан баягы найзага сайып өдө көтөргөн. Бул тарыхта калып калды биздин Санжирада. Анан Сасык Чолоктун айтканы бар. Өлсөм да мен сен казактар силерден бийик турам депчи. Кийин бул казактар айтып жүрүшпөйбү? Казак тарыхчылары. Норузбайды кыргыздар кармаганда, найзага сайганда Норузбай айткан тиги, мен өлсөм да кыргыздардан силерден бийик турам депчи. Жок, муну буга чейин Сасык Чолок солто силердин чоң атаңар айткан. Бирок Норузбайды антип найза менен сайган эмес да. Сайган жок деп айтып атпайм. Ушул абыртмалар көп да. Бул Сасык Чолокту болгон окуя. Казактар найзага көтөрөт. Ошондо айткан сөзү бар да. Мына ушуну тиги Байсейит угуп калып, баламды Саманчыны өлтүрүп койбосун деп Жалайыр элинен кайра көчүрүп алган да. Ушу келгенде Саманчы өтө бай келген. Үйүнө киргенде баягы куштун терилери арбай терилип турса, баягы Жалайыр келди деп жүрүп, Саманчы аты калып Жалайыр болуп калган да. Жана Жалайыр уруусу деген туура эмес. Жалайыр деп аты калып калган да. Чындыгында казактын Жалайыр уруусунан келген. Өз аты Саманчы. Бул Саманчынын Таттыбай, Байжигит, Шабото, Эшкожо, Найман деген балдар болгон. Жана Тумакты билесиңби? Байжигит улак тартыш болуп атканда улакты ким алды десе, Тумак алды деп атпайбы? Тумак кип жүргөн экен да. Тумак алды болуп жүрүп, жанагы Тумак аталып калганда, жана суроого мен жооп берип атам да. Тумак менен Байжигит бир эле киши. Анан бул жерден биз жана үкүгө токтололу кыскача. Чоң үкү, майда үкү деп коет. Ушунун Барат деген баласы жөнүндө үкүнүн айтып кетсең, бул элчиликке барды беле Кытайга 1757-58 жылдары жанагы топ ныша баштаган ошолор менен Бараттагы барат да. Ошол элчиликке Кытайга. Урматтуу замандаштар, муну айтып коюш керек. Үкүнүн Жабагы Эдилбай Тоймат деген биринчи аялынан, экинчи аялынан Толубай Кубат Борсолдой дейт Барат. Мына ушул Барат. Жана бирде айтат 150, бирде 250 киши барган деп атат. Ошонун ичинде Барат дагы Кытайга элчиликке барган. Жанагы урпактары сурап атпайбы, ушуну тастыктап койсоңуз деп. Да ооба, тастыктайбыз. Барат чындыгында эле барган. Муну ар ким эле өзүнүн атасын кошо берет. Бул чындыгында тарыхта калган. Барат барган. Муну биз дагы тастыкташыбыз керек да. Жакшы. Эми сөз Жаманкара Баатыр жөнүндө болуп атпайбы? Биз жанагы Байсейит Бүтөш деп Байсейитти бир кыскача айтып өттүк. Бул жерден Байсейиттин бир баласын айтып коелу. Бул Адычунун Эсенкул Телкозу Корчу деген баласы бар. Корчу деген ким болгон?
Корчу деген жанагы бир нече жыл болуш болгон киши. Байсейиттин тукумунда да белгилүүчүлөр өтө көп болгон. Белгилүүчүлөр Корчуда мисалы үчүн. Эми биз Бүтөшкө келели. Сөз Жаманкара Баатыр жөнүндө болуп атпайбы? Ушу Бүтөш тууралуу айтсаң. Бүтөштүн 8 баласы болгон. Анан кандайдыр бир жаска жок ушу 7 баласы көчкүгө алынган да. Көчкүгө алып, анан жалгыз эле бешиктеги баласы ушу Жакупко калган. Кечүүсү Жакуп калган да. Аман калган да. Анан кийин бул көп кайгыда жүрүп, Бүтөш үйдөн көп чыкпай калган мезгилде ошо байчеси Таңсык эне ошол чалын ушундай эме болуп күйүткө түшүп, ушундай эме болду деп анан кийин бир күнү абысы Байсейиттин аялы абысыны келип, анан ошо илинип турган бир суу сарыбы же түлкү ошонун терисин көрүп калып, ушуну бербейсиңби, мен балдарыма тебетай тиктирип берейин дейт деген сөз болот да. Анан ошондо бул эми менин жалгыз балам ушу Жакупка арнап койдум элем, ушуну чоңойгондо ушуну кийсин деп, ушуну эметтин деп, ушу талпакты эмне ушундай эме кыласың деп анан кийин бергиси келбей баягы жүктүн арасына жыйып коет да. Анан кийин ошондо тиги Байсейиттин кемпири айтат, менин 5 балам аман турса келе алдырып, ушу Жакыбың сен ошо эмени баш кийим киймек беле баары бир тартып алабыз дегендей ошондой мааниде айтылат да. Ошондон бул эки эненин эмеси ажырам башталат да. Анан көпкө ойлонуп, менин балам жалгыз болуп калды деген ой менен анан кийин Таңсык эне өзү ат минип жанына киши аялдарды алып анан кийин ушу карыса дагы мунун күчү бар эле Бүтөштүн дагы бир бала Алла Таалам берсе, бала берсе ушу болуп калгысы бардыр деп анан кийин истеп ушу Ашмарадан өтүп аркы Караколдун ичине түшөбү же бул Ашпаранын жээгиненби ошол жерден жолугуп бири элге келип 20 жылкы байланып турган экен, бээ байланган жерде. Ошол жерге келип анан кийин түшүп сүйлөшүп, анан кийин бир кыз ушу кирип чыгып жардам берип эметет да, тосуп алат. Ошол көңүлүнө жагып, ал кыздын аты Кагазды болот. Ошо менен баягы кыргыздын салты боюнча ага сөйкө салып, анан кийин үйүнө кайтат дагы, үйгө келип анан кийин Бүтөшкө айтат. Ушундай барып, мен болсо сүйлөшүп баарын эме кылып койдум, сөйкө салып келдим, эми барып алып кел дейт. Өзүң бар дейт Бүтөш. Өзүң барып алып кел дейт да. Анан ошондо Бүтөш баягы өзү мергенчи киши экен. Анан ошо түтөтмө мынтыгын алып, ок дарысын эметип белендеп алып, анан кийин ошо жөнөгөн экен, баягы жолдон кийик болуп калабы деп. Анан ошо тияка барган кезде ошо Кагаздын агасы бар экен, мергенчи. Ошо киши агасы баягы карыган чал деп баягы карындашын эметпей койгон да. Ошого ыра көрбөй баягы эметет. Ошондо бул карыган чал деген анан кийин эчтеке сөз айтпастан Бүтөш бурулуп алып кетип баратып, анан кийин кайсы бир жерден топ болгон аркарыларды көрөт дагы, ошондо ат менен түп-түз барып эле баягы түтөтмө мынтыгы менен төт-бөшөнү атып алат да. Анан ошондо баягы агасы ойлойт да, бул эмне болгон киши, соо киши эмес го. Кайбирен баягы адамды көргөндө каччы эле токтоп калат. Булар болсо токтоп ушундай болуп эметти. Бул болсо ошо уйламага келтирбей төрт-бешөөнү атып чыктап, бул соо киши эмес экен. Буга кызды берели деп анан кийин ошо Кагазды берип жөнөтөт экен да. Ошондон Кагаздан төрөлгөн балдар булар болсо Төлөн, Тубар, Жагыш, анан Түлө Кабыл деген. Бул ар бир бала төрөлгөн сайын түлө берип, жанакы 8 балам көчкүнүн алдында калды, Төлөнү деп атын биринчи баласынын атын Төлөн коюп атпайбы.
Анан экинчи баласынын аты ошо туга болду деп, ушунчу бул баланы экөөнү тууп берди деп тубар коет. Анан кийин үчүнчүсү Жагышпы? Багыш, андан кийин Жагыш, анан Түлөгө болду. 5 экен да. Мен айтып атпайм, ошо багыш бар Мурат агай. 5 бала. Жана Түлөө берип эметип Түлөө кабыл койгон ошо да. Анан кийин ушул 5 балам баягы кайра эметти деп, анан кийин ошо Түлөө берип, Түлөө атын Түлөө кабыл коет да. Эми биз ушул Түлөө кабылга токтосок. Сөз жана Жаман Кара Баатыр жөнүндө кетип атпайбы? Түлөө кабыл жөнүндө айтсаң. Бул Түлөө кабылдан болсо бир айтында 7, бир айтында 8 болуп айтылып калат да. Ошону Түлөө кабылдын Айта, Арбоз, Чыңгыш, Баястан, Чоткара, Байсары, Көбөш, анан Чекир деген балдары болуп. Чекир деген баласы барбы? Чекир деген баласын дагы айтып жүрүшөт. Анан кийин булундан тукум барбы жокпу, мен аны билбейт экенмин. Буга эметип эле жете элекмин да. Анан кийин бул көбүнчөсү ушу 5 бала айтылат да. Айта, Арбоз, Чыңгыш, анан кийин Баястан, Чоткара болуп айтылат да. Андан кийинки ошо Чоткарадан болсо бул Сарбагыш элинин кызы Тыта дегенге үйлөнүп, андан болсо Орозалы, Баялы, анан Мамыркан, Жамангара деген, мына биз сөз кылып аткан ошо Жамангара ошо Чоткаранын Тыта деген аялынан болот да. Бул Кочкордонбу? Кочкордон Сарбагыштардан дейт да. 4 бала болду. 4 бала. Анан кийин бул Биялы менен Мамырканды болсо, Биялыны болсо Баястан сурап алып багып алат дагы, Мамырканды Чыңгыш багып алат да. Анан Орозалы Жамангаранын тукумдары менен бар дагы. Бул Чоткара жаш кезинде каза болуп калды, баягы балдар төрөлгөндө. Ошо Жамангара төрөлгөндөн кийин мезгилде, төрөлгөндөн кийин анан кийин бул Чоткара болсо каза болот да. Каза болуп, анан кийин жүргөндө ошо илгери негизи баягы бетин ачат деп коет экен, бара кыркы бүткөндөн кийин анан бет ачып, анан кийин бирөөнө баш байлайт экен да. Ошондой эмени эрежени бузуп, бул Айты деген аксакалы, эң улуусу Айта. Улуусу да Айты Арбоз. Ошо Айты болсо алам деп, анан болбогондон кийин тигини болсо эмчегин жара чаап, ошондон үйдүндө отуруп калып, анан кийин түнү менен анан качып чыгып, бул шамшыны ашып, ары Кочкорго түшүп кетет да. Жаманкараны алып алган. Жаманкараны алып Кочкорго качат. Кочкорго качып кетет. Кийин ошо мезгилде Чыңгыш өзү айылда жок болгондон кийин келип, эмесе баягы жесири жок баласы менен. Анан кийин бул эмне болду, колунан келсе ушу Айтанын эле колунан келди болуш керек деп, анан ошо аксакалына барып, анан кийин сураса, ушундай мен үйлөнөйүн десем, ушинтип мага моюн бербей койду, каяка кеткенин билбейм деп ушинтип айтат да. Анан ошо менен баягы кетсе, баягы Кочкорго кайра төркүнүнө кетти болуш керек деп, анан кийин ат менен кошчуларын алып анан ошо Кочкорго барып, ошо Тытага келине жолугуп, ошондон кайра келгенге баягы бала чоңойгондон кийин кайра баруусуна убада берип, анан кийин кайра жөнөтөт Чыңгышты. Анан кийин Чыңгыш кайра келип алып, ага мал сал ушундай өзүнүн энчисин бөлүп, анан кийин 2 киши менен жеткизип берет да тияка. Анан бул Жамангаранын балалык чагы бул Кочкордо Сарбагыш элинин арасында болот да. Ушул суроодо балалык чагы кайда өтөт? Жамангаранын төрөлгөн жылы 1823 жыл болот да. Өлгөн жыл болсо 1846 жыл болот. 1846 жыл болот. Ошондо 23 жашында каза болот да. Бул эми алдыга шашпай. Мына азыркы суроо Жамангаранын балалык чагы кайда өткөн? Балалык чагы ошо Кочкор тайларынын колунда өткөн да. Анан 16 жашка жерин
ошо Кочкордо жүрүп кайсы бир той аштарда эми кыргыз көөнчөсү күстө берет да той аштарда. Ошо той аштарда ат чабыш болуп анан ошо аттын алдын тосуп ошо жүргөн экен жаман кара. Анан кийин көпчүлүк киши менен кетип бараткандан кийин жанагы төрөгелди болсо көз кысып ымнаган экен. Ошо баягы баатырлык кылып анча сөздөрдү оюн албай, кээ бир кишилерге салам айтпай, теңине албаган сыяктуу болуп баатыр мүнөз да. Ошонткөн үчүн баягы төрөгелди анан кийин бирөөнө көз ымдайт экен, ошо чапкын деп. Ошо камчы менен чапканда бир жак көзү агып түшүп калат экен да. Ошондо дагы баягы көзүм агып түшүп калды деп баатырлык эмесин көргөсү ошо көзүнүн акканына дагы кайыл болгон экен да. Ошо менен бирок баягы ичинде калат да ошо эмеси, ич күптүүлүгү. Ошол кезекте бир 14-15 жаштагы 16 жаштагы кезеги болуп калат да, 16 жаштагы. Урматтуу замандаш, жанагы мага келип сүйлөшкөн адамдар айтып атпайбы, бул Чыңгыштын кол астында чоңойгон жаман кара деп. Мына эми тастыктап келгенде бул Кочкорго энесинин айылында жүрүп, Ормон төрөгелдер менен тааныш болгондо ошондон да мен ойлойм да, жаман кара 15-16 жашка чейин бул Кочкордо болду. А кээ бир вариант айтып жүрбөйбү? Баягы төрөгелдиби бирөөсү сулуу аял болгондо алам дегенде баланын өңөрү болуп кайра качып анан Чыңгышка келип Чыңгыш багып алган деген сөзү бар да. Ушуну бир тактаганга эки вариантын айтып коелу да. Мына азыр айтып атабыз, жана Ормон төрөгелди менен байланышып калганы ошол 15-16 жаш ошакта жүргөн деп атат да. Эки варианты тең да. Кайрым кааласа кайсысын туура десе, өзүлөрү билсин. Чыңгыш ошондон кийин өз элин сагынып, мен өз элимде жүргөндө ушинтип мага келип, ушундай көзүмдү чаап, эметип агысмак беле бир туугандарым болсо, жанымда болсо мындай кылбайт эле деген ой менен анан кийин энесин көндүрүп, энеси дагы ошо баягы элине келгиси келип, анан кийин энеси менен кайра көчүп келет бул эмеге, чүйгө. Мына биз Мураталы бул баягы Кочкор элинен кайра көчүп келбедиби? Көчүп келгенде өзүнчө жайгашып калып, баягы уже туруктуу жигит болуп, Солто элинде, жо бетинде, эл четинде дегендей Солто элин коргоп жүрдү. Бияктан үйлөндү. Осмоналы деген балалы болду. Эми ушул жерден элдин сураганы ушундай болуп атат да. Бул биз жакында эле Шоорук менен кандай, казак Шоорук менен бул жаман кара достошту. Кайсы учурда? Кайсы бир эмеде дагы ушул эле аш тойлордо болот да. Ормон башында туруп Ормон хан. Анан ошол аш тойдо жүргөн убакта казактардан баягы эр сайышка ошо Шоорук чыгат да. Бул той бизде болуп атабы? Бул Ормон баш болуп дегенден кийин биякта го. Тойдо эч бир киши эр сайышка чыкпай, ошондо баягы Ормон бала кезегинен көрүп калган да чоңоюп. Анан ошо жаман караны таап келгиле жараса ушул жарайт деп анан кийин эметкенде ошо азыр таап келебиз, анан жигиттери бар эмесе бир булактан мустак сууга келип алып түшүп аткан экен да. Анан ошондон анан кийин кийиндирип алып келип Ормон чакырып атат сени деп алып келгенде анан кийин сурайын да ошо баары тең мен деген эмелери болбой койду. Ушу Шоорукка жарайсыңбы чыкканга десе, эчтекеден капарсыз эле чыгам, чыкпаган эле анан кийин мага ат таап бер, мага ушу Жаңгараштын атын алып берсең мен чыгам деп эметет да. Анан кийин ошондо Жаңгарач өзү баягы кишилерди жиберет да. Ушундай намысты алып берер убакта кантип атын аямагыла деп анан кийин Жаңгарач ошо өзүнүн атын берип, анан кийин сайышка түшүрөт да. Ошондо баягы суулукта алып анан кийин бир топ жерге алып барышып анан кийин ушуну бетме-бет анан кийин кой берет экөөнү. Ошо кой бергенде жакындап келаткандан кийин
Шорук Баатыр бурулуп алып туруп анан кийин баягы казактар элин көздөй качат да. Ошондо качып барып баягы элге жакындаганда аттан секирип түшүп анан кийин элди аралап кетип калат. Анан кийин Жамангара артынан ошо аттан түшө бергенде кубалабай атты жетелеп кетет да. Бөрү тилдүү жанагы найсасы менен чалабыла ошо саят бөйрөк тушка. Чалабыла сайылып баягы анан кийин ошо бойдон кире качат тияка. Анан ошондо атты кармап алып анан Олжого кайра алып келет да. Жамангара Баатыр. Алып келип анан кийин ошондо казактар айтат ушу Тырмактай кыргыздын бир баласына келип туруп ушинтип качасың, эмне качтың андан, намысты алып бербейт белең десе айтат да, мен ал баладан качкан жокмун. Анын үстүндө бүркүт, капталдарында жолборс, эмелердин баары тең, илбесиндердин баары тең коштоп жүрдү, бөрүлөрдүн баары тең. Ошолорду көрүп алып мен качтым, ал баладан качкан жокмун деп ошо Шорук ошо айтат да. Анан ошондон кийин берден келип алып ошо достошуп кайтат окшойт кебетеси. Анан кийин Кенесары Морозбай бияка кол саларынын алдында биринчи тыңчыларды жибергиси келишет да алардын дагы. Барып билип тияктан кандай эл экен, канча эл экен, жери кандай экен, ушундай билүүгө кишилерди дайындап жиберели десе эч кимиси барбай анан ошондо өзүнүн жана карындашы Бопуй деп коет же Ботокан деп коет. Өзүнүн карындашы эркекче кийинип, эки жигит менен тигилерге айтпай чыгып кеткен экен да. Чыгып кетип, бул таластан түшүп, таластын ишин бүт кырып, азыркы Жалал Абадка же болбосо илгери Кетмен төбөгө түшүп, аяктын баары көк арттан ашып, Кочкор жумгалдардын баарын кыдырып, ар жагы көлгө барып, көлдүн баарын кыдырып келип, анан кийин ошо бул Бөлөкбай качат. Кеминден бергөсдөй азыркы Бустуловкадан бери өткөн анан ошо Бөлөкбай тукумуна келет да. Анан ошондо Бопкан бул жактырганы экөө экен. Бирөө Болот Баатыр дейт. Эми ал кимдин баласы экенин мен ошо аксакалдардан айтып атканда да ошо кулакка кирбептир. Ошо эсте жок да. Анан экинчиси Жамангара экен. Бул Жамангарадан Боткон айткан, өзүнүн айткан кеби бар да. Ошо бул эркекке эчтеке эмеси жок экен. Аял затына мээрими жок, кызыкпаган эме экен. Эгерде ошондой мээрим эметип турган болгондо, анда тийип бала бакырып алып, мындан тукум кала турган болсо жакшы боло турган экен деген сөзү бар да. Бул жерден айтып атпайбызбы? Бул Кенесары бизге кол салардын астында деп. Жок, Кенесары бизге кол салып эле жеңилип качып атты. Анан жана чогултуп айткан бул акылдуу кишилер айтып атпайбы? Токтогулачы. Булардын арасында атты жайдак минип сойыл менен чыккан баатырлар бар экен. Биз башынан алардын кесмейинче биз эч качан буларды кыргызып албайбыз. Араңардан бир чалгын чыгарып, кимди биринчи жайлаш керек? Ошонун баарын билип келгиле дегенде. Анан бир чет жана бир чалгынчы кетет, экинчи чети жана Бопай, чөсө Бопуй деп коет. Карындаш жана эркекче кийинип алып атпайбызбы? Ошентип келип анан жанагы жумгалдан Эралыны жолборс чапкан баатыр бар экен, тиги деп келип анан Жаманкараны айткан. Болот жөнүндө билбейм. Жаманкараны айтканда бул өтө бир сөздүү, бир мүнөздүү, коркпогон, айбаттуу киши экен, бирок аялга мээрими жок экен деп сурайт. Ошентип эметпей койгон да. Ошо билип келген да. Эми ушул жерден бул бир варианты кетти, бул айтылды. Эми айтсаң, бул кандай Шорук дос болбоду эле? Ушунун келиши же кандай себеп менен келди? Муну эки вариант. Биз ошону аз айтып коелучу элге. Анан эл өзү тандап алсын. Жана айтпадыкпы, бул Бопкан жана элчилердин кийими дейт. Элчи кийими дегени бул болсо ак кийинген кийим болуш керек. Менин оюмча да. Ошо ак кийинип элчи кийими менен барган экен да. Ошол бул Жаманкара дагы угуп алып,
казактар кол салып атат, кол салат экен, анан деген сөздөр менен мен деле элчи болуп барам деп анан кийин өзү жалгыз жөнөйт да. Анан кийин жолдон келатканда улам бир жигиттери кошулуп отуруп, 10 чакты жигит менен анан кийин Шоруктун айылына барат. Шорук өзү алдынан тосуп алып, Жамангараны жигиттер менен кошо тосуп алып, анан кийин кара бир боз үйгө киргизет да. Ооба. Кара алачыкка деп атпайбы? Күтө тургула, тияк бошобой калды, өргөлөрү бошобой калды дегендей кылып, ошо бир кара алачыкка алып киришет да. Анан киргенден кийин казактар баары тең батынып аларга келе туруп кол салышпайт, сала алышпайт да. Анан кийин ошо эметкенде ошо тешиктен улам кишилер келип карап турган экен, эмне кылып атышат, эмне сөз болуп атат деп. Анан ошо Шоруктун кызы дагы бар экен. Ошо кызы да келип алып ошо тешиктен келип карайт да. Анан ошондо жактырган экен бул эмени, Жамангара баатырды жактырган экен да. Ай ушундан бир тукум алып кала турган эме экен деп жактырган экен. Шоруктун кызы дагы. Анан кийин ошо менен ана чакырат, тияка бияка чакырат, ана тиги эмеге азыр чакырат го деп ошентип отурушунан кийин кымыз алып келип, кымыз ичип эметкенде анан кийин уктап калышат да. Анан ошо уктаганда алы Жамангарага алы жетпесин билип, ошо уктап калгандан кийин бармагын моомдой кылып туруп анан кийин кайшы менен байлаган экен да. Ошо колун, эки колун байлаштырып, мындан эч кандай үзүлбөйт экен да. Ошо колун байлап чыктап анан кийин беркилердин баарын тең үстүнө тиги кап кийгизип, анан берки жанындагы жигиттердин баарын тең жок кылып, анан кийин ошо Жамангараны отургузуп алып, анан кийин ошо алдынан келбей, артынан келип, анан кийин ошо Шорук өзү оң бөйрөгүн эметкен дейт, бычак салып, анан кийин ошо колун салып жулуп алган дейт бөйрөгүн. Бул жерде Кенесары болгонбу? Бу жерде Кенесары болгон эмес, бу жерде Шорук эле. Шорук айтат да, баякы Жамангара келген мезгилде Кенесары Норузбайга ат чаптырат. Баягы эметкен киши өзү келди деп. Ооба. Өзү келди деп ат чаптырат да. Анан кийин ал болсо эми өз билгенин кыла бер дегендей кылып коет да, эми өлтүр деген мааниде эметип, анан жанакындай кылып өлтүрүп атпайбы. Улуу эметкени ошо колдун могу бармактан эч качан чыгара албайт экен да. Чыкканга канчалык баатыр болсоң да, күчтүү болсоң да, балбан болсоң дагы бул колдун бармактан байланган эме чыгара албайт экен да. Ошонун аркасы менен ошо экинчи сол бөйрөгүн жарып, анан аяктан сол бөйрөгүн жулуп суулуп чыгат да. Ошондо айтат келе жанагы тел кызылым деп коет. Жана жаңгырач берген атты. Ошонун үстүндө болсом аябы кандай жакшы болот эле. Андан кийин ошондо бир биттешип эметсек, сен аял чагылдың, атын чагылдың, кыла бер деп коет, болгон ишиңди кыла бер эми деп. Ошентип анан кийин ошо эки бөйрөгүнөн эметип каза болот дагы. Булардын кайсы жерге көмүлгөнү, эмне кылганы белгисиз. Кээ бирлер айтат, баягы суу жерди касып, бир кумдак жерге келип, ошол жерге көмүп, анан сууну агызып жиберген деп айтат. Бирөөсү айтат, ошо баягы жерге көмүп туруп, анан кийин жылкыларды айдатып жиберген деп айтат. Ушундай көп варианттар бар. Бирок баягы негизи ошо Шорук баатыр өзү кол салып, өзү өлтүргөнү чын да бул. Жанагы жаш эле жигиттер ушу келип кызыгып атышат да, кайсы варианты туура деп. Биз кайсы вариант туура экенин айта албайбыз. Бирок тарыхта калып калган 3 вариантын айтып коелу. Тарыхчылар да айтып келет. Бул жанагы Бопойдун келгени бекер эмес. Мында биз бир мындай негиз кылып кармашыбыз керек да. Баягы Бопойдун келгени бекер эмес да. Анан баягы Кенесарынын баарын уккандан кийин отуруп айтат, Солтудо Жамангара деген баатыр бар турбайбы деп туруп анан сүйлөшүп отурса, бир айтат, ханым, Шоруктун досу да Жамангара дейт. Анда бир кезде Султан Кенесары деп айтылат. Баягы Шорукка кирип келет да. Сен
қазақты қырған жаман қара менен дос тұрбайсың ба? Кантип дос болдың? Сен үчүн мага айткан жоксуң. Дагы эле жаман қара қазақты кыра бериш керек пе? Сенин мага эмне жардамың тиет дейт. Анда Шорук чочуп кеткен. Шорук айтып атпайбы? Анда мен чакырып берейин. Сен чакырып берип калган өзүм жасайын дейт. Бул айткан сөзү бар. Бул жана варианттарын айтып коелу, анан тарыхчылар да ушинтип айтып атат. Анан бул жерде дагы сөздө биз айтып атпайбызбы? Баягы тарыхчылар да айтып атат, буга чейин Солтонун жаңгырашын жылкысын тийип кетишкен да. Анан Шорук келип айтып атпайбы? Ким кайда деп Осмоновдон сурап атпайбы? Атаң кайда? Атам Маңгулууга кеткен. Айтып кой, мен той берип атам, келсин. Анан жана жылкыларын да алып келсин, мен сүйлөшүп койдум деп айтат. Анан келгенде эле Осмонов айтып ата тиги Шорук келип той коет, анан жылкыларды дагы ушуну чечебиз деп айтса, досум тойго чакырабыз деп кетип калган дейт. Бул бир варианты да айтылат. Биз жана ошонун баарын кошолу элдин өтүнүчүн. А экинчи варианты, мисалы үчүн Аба Такырбашев да өзү кезегинде жазып калган киши да ошол жазат жаман кара чалкалап, өзүң айтып атпайсың баягы чечинип алып чалкалап жатса, эки казак жигит келатат. Казак экенин анан билет да жата берет. Анан келгенде саламдашпай, саламатсызбы, жаман карабы? Жакшы, жакшы. Кандайсың? Жакшы, аман эсен. Шорук досуңузбу жайсаң жайлоосуна Кербулакка келди. Кымыз ичип, эт жеп келсин деп чакырып атат дейт. А досум чакырып атса, анда барайын деп эле ошол жерден эле эки казак менен кошо кетип барат. Осмоновго айтканда, атаң айтып койчу, мен тойго кеттим деген жери бар да. Мына урматтуу замандаштар, биз жанагы элдин талаш тартышын биз варианттарын кошуп атабыз да. Бири ошентип кеткен дейт. Бир жолу жанагы сен айткандай баягы кеткен. Анан жанагы эки жигит менен баратканда баягы Кербулакка жакындаганда жайсаңга бир ондой куралчан жигиттер келип коштоп алат да. Анан жолдон баратканда кошулган дейт да, баягы барып бизде тааныштары жалгыз кеткен эмес экен ал. А Кербулакка жакындаганда ондой киши келип кармап туруп, аттын ооздугунан кармап туруп курал жаракты алып койгон деп айтылат да. Жанагы каралычка кийишкен дейт. Негизи жаман кара өзүн сезген экен да, алданган. Бул ушинтип айтылат да. Анан Шорук жанагынтип чакырып берип атпайбы? Туурабы? Чакырып берип атат. Анан өзүң айткандай, бул каражыкта отура беребизби, качан чыгат болсо, түн ортосунда уктап калышкан. Анан түн ортосунда аттын дүбүртү кылат да. Аттын дүбүртү кылса, анан Кенесары кирип келип атпайбы? Кенесары тарыхта бул айтылып калды. Кенесары кирип келип, анан оң жагына, сол жагынан Орозбай отурган дейт. Анан кийин ушунда Кенесарынын айткан сөзү бар да. Жаке, жаман көрбөң, жагдай ушундай болуп калды. Бир үйдө эки жак бири-бирине душман дейт. Ошо жагдайда экөөбүз тең отурабызбы дейт. Экөө тең бири-бирине душман болуп атпайбы? Сүйлөшөйүк. Сени баатыр дейт экен. Бул турмушта канча баатырдык кылдың деген сөзү бар да. Анан жанагын айтсаң, бул жана баатырлык кылганын ошол жерде айтат. Бул да буну тактап коелу, айткан. Бул кайсы күндөрдө ошо таштын үстүндө ошо элинен өзү чечинип алган жаткан экен да. Ошондо ичинен бери муптак эме жылып отуруп, анан кийин ошо эгине келген, анан кийин билет экен да, ошо жылан экен. Ошондо оозун ачып эметкенде жылан кирип келатканда ошондо башын жара чайнаган экен. Чайнап сураган. Башын жара чайнаган. Ошону айтты. Анан ошондо бул айтылат, бул жыландын башы аягына катуу болот дейт. Анан ошо баатырлыгына салып ошо тиши менен анан кийин жанчып ошону эметкен да. Анан ошону бүркүп түкүрүп таштаган да. Башын бүркүп түкүрүп таштаган. Ушул эрдигим эле дейт. Анан кийин экинчи эрдиги бул болсо ошо жайдын чилдесинде кара курт келип чаккан экен да. Кара куртту кыргыздар бөө деп да коет экен. Бөө деп жанагы кичинекей баларды коркутуп коет го, бөө деп. Ошо кара курттун дагы бир аты ошо бөө экен. Анан ошо чагып ошо алсырап баягы баш айланып эметип баратканда ошо ойлоп бир ал мезгилде ошо чүйдүн жердин баары тең саздак болгон да. Камыштуу.
анан ошо камышка келип алып, анан кийин саска келип, анан кийин таптаса жыланга чечинип алып туруп анан ошо жаткан экен камыштын арасына. Анан ошондо чиркейлер чабып отуруп, уусунун бүт баарынан ошо эметкен да. Ошондо дагы баягы оодарылып же тырманып мындай эме кылбай ошо таштай алып эле жаткан экен да. Ошондо бир карыш дейт, ушундай чиркейлер ошо баягы өлүп отуруп ошончо болуп калган дейт чиркейчи. Анан кийин ошо канча жатканы белгисиз, ишылып ошо эметкенден кийин өзүнө келип, оңолуп, туруп кеткен экен. Анан үчүнчүсү бул болсо эме экен, кайсы бир жайында котору болгон экен. ооба. Анан ошо котору болгондо баягы жайында чепкен эле кийип жүрөт да. Ал болсо келип алып туруп жанагы койдун терисинен жасалган тонду кийип алып анан кийин ошол бойдон жаткан экен. Бир да жолу тырманбай өтүптүр да. Ошондо баягы оодарылып эметкенде баягы жара болсо жарылып, тиги койдун териси болсо ошо бүт эмелерин баарын тең сиңирип алып, ошо канча күн жүргөн, бир жума жүргөн байтар. Ошондо келип алып туруп бир тырманбай анан айыгып кеткен экен. Ошондо бүт баартан баягы тондун теринин эмесине жабышып, карттары. Ошо менен анан кийин бүттөн таза айыгып кеткен экен да. Ушул эрдигимде 3 эрдигин айтат экен да. Ошол жерден жанагы Кенесарыга айтканы бар да, ошо башка вариантында. Баягы отураганда бирде тырмак койгон жокмун. Чыдап жата бердим. Кийин бир эле жолу чүйдүн суусуна түшүп, анан жаңы көйнөк кийим алмаштырдым. Бул баатырлык эмеспи деп айтканы бар да, жана сен айтканың туура. Мына ушуну айтканда Кенесары ушунчалык баягы канагаттанган жок дейт да. Ал шылыңдагысы келди, кордогусу келди дейт. Анан ошондо Жаман Каранын айтканы бар экен. Кыргызда айтат, конок койдон жоош деп. Эмне берсе жейм, кетсе кетем. Бул кыргыз казактын салты. Конокко чакырып алып кордогонуң эмне? Сендей митам мындай адамды көргөн эмесмин дейт. Мана ошондон жанагы Кенесарынын айтканы ошо да. Акмакты тышка алып чыккыла депчи. Бул баягы тарыхта калганда сен айтканың шоорук өлтүрдү атпай. Бул жерде жөнү бар, анткени Чыңгыздын айтканы бар эмеспи? Батырлар. Мага бирөөнүн башы керек. Шооруктун башына алып келесиңер деп айтканы бар да, ушулда негиз да. Жанагы анан алып чыккан дейт да. Мына ошол дагы бир жери бар экен, бул жанагы оң бөйрөгүн сууруп алып анан экинчи бөйрөгүн сууруган жатканда, алынгандай эмнеге жарайсың дегенде ошондо айткан экен. Дагы бош болсом ушу сенин кызыңа жарайт элем деп ушундай айткан кеби бар экен да. Аны башка бир эмелерде бул Норузбайдын айтканы деп айтып жүрүшөт. туура. Ушундай Норузбай айткан деген сөздөр болуп жүрөт да. Бирок муну Жаман Кара айткан экен да ушундай. Наоборот, Норузбай баягы бөйрөгүн жулбаганда айтпай. Эми күчүм кимге жетсе? Күчүм саганда жетет деген Норузбайга айтканда. Жана экинчи бөйрөгүн жулуп алган деген да сөз бар. Эми бул жерде өлтүрөөрдүн астында Бопай да көргөн дейт. Баягы өзү билет да. Анан келип айткан экен. Мен да көп мындай казактар менен сүйлөшүп көрдүм, бирок казактар көп айтпайт, кабычында кыргыздар айтат да, мунучу. Илгерки. Кенеке дейт, агасы да. Кенеке, анау кыргызды Жаман Караны өлтүрмөңчү. Жүрөгүндө карасы бар кеселди дейт. Карасы бар окшойт деген го, жүрөгүндө. Жана сен айтып атпайсыңбы? Сонда не деп турсуң? Сонда мен өлтүрбөй, сени астына салып берип, баатыр тугузуп аламбы? Деп катып барагандан баягы агасынын сөздөн кайтпасын билип кетип калган да. Ушу сөзү бар да. Жана сен айтып атпайсыңбы? Мындан мээрими жок экен, жоксо мунун эмеси бар экен деп айтканы дагы, мына ушул жери дагы айтылат да. Эми жана өзүң айткандай Кенесары өлтүрүп сөөгү табылбай калды. Суроо болот да. Солтулор канчага чейин чыдашты? Качан өчүн алды дейт. Суроо болуп атат да. Кийинки жылдары Күрпүк, Самак, Абек ушундай башында турган ушу эме баатырлар да
ушул баатырлар баш болгондон кийин 100ке жакын баатыр эме кошулуп, анан ушу Жаманкаранын кунун кууп коюбуз деп анан чыккан экен да. Ошо жанагы Жайсанга барып, анан ошол жерде ала жаста чыккан экен бул чүйдөн. Анан ошол жака жеткенче ошо жаз мезгили болуп, элдин баары тең жайлоого. Жай мезгилиби же Жаз. жай мезгили эмеспи? Баягы эл кочуп, көчүп, жайлоого конуп аткан кез экен да. Ошо мезгилде жетип, анан кийин баягы малдардын баары тең тоюнуп, ат эмелердин баары тең күчүнө келип тоюнуп калган мезгилде анан кийин ошо Шорук келип, анан кийин Жайсанга келип конду дейт. Ошо конгондо баягы тыңчылар көрүп Кербулакка конуп Кербулакта. Анан кийин көрүшү, анан ошол жерден кандай кылып эмессек деп анан кийин айла издешип, анан кийин кой кербен болуп өтөлү булардан. Баары тең келип эчтеке эме болуп турат. Куралдары жок, колдорунда баары тең жаңы боз үйлөрдү тигип эметип аткан убакытта анан кийин кийген кийимдерин эмелерин баарын тең башына чалма кылып ороп, кербен кылып, анан кийин найзаларын сүйрөп, анан кийин чугап өткөнгөндө кербен келе жатат деп тигилер дагы келип туруп эле салбай анча боз үйлөрүн тиге берет экен да. Анан ошо өйдө жагына өтүп барып тургандан кийин кайра келип тургандан кийин баары тең жабылып, анан кийин ылдый көстөй качырып, ал жерден келатканда кимди качырып келет? Баягы көчтү, тиги эме жана конуп аткан элди. Ошондо Шоруктун эмеси экен да, көч. Анан ошону качырып киргенден анан кийин Шорукка атын мамыга байлаганбы, кемелеп айтор ошого даяр турган экен да. Жетип анан кийин даяр такай эми ал жоокерчилик убакта ошондой болгон да баары тең даяр. Ошо Шорукка келип алып туруп, зоотун гана кийбей калыптыр. Калган эмесин кийгизип анан кийин ошо атка мингизген экен. Анан кийин баягы 100 баатыр ушунда качырып киргенде тигилер алапайын таппай элдин баары тең чурулдап эметкенде ошондо күрпүк менен Самак баатырдыкын көбүнчөсү айтылат да, ошо экөөнүн издеген эле ошо Шорук баатыр болгон экен да. Ошондон өчүбүздү алабыз. Анан берки башка жана карапайым элди эмелер көп анча тийбей баягы эме кылып каршылык кылган эмелерин келип туруп бир эсин оодарып же сайып же эме кылып эметсе керек. Бирок көбүнчөсү ошо Шорук баатырды издешкен. Ооба. Анан ошо Шорук баатырдын качып баратканын көрүп, анан артынан кууп жетишип, анан кийин сайып түшүргөн экен да олар. Башында турган ошо Күрпөк баатыр, анан Самак дейт, ошол экөө барып сайып түшүргөн дейт. Ооба. Ушу Күрпүк же Самак деп атат, экөөнүн бири. Ошондо көп олжолорун алып, анан кийин кайра келген экен, ошо эмесин алдык деп, кунун алдык. Ооба. Өзүн өлтүрдүк, кунун алдык деп анан кийин ошо келген экен да. Ошо менен улук Жаманкара баатырдын эмеси куну ошол жерден токтолот да. Эми жана көпчүлүк суроосу болуп атпайбы? Биз дагы кошолу мунучу. Биз барып көрүп келген жокпуз. Ал бул варианты мындай да Тынчтык байке деп атат. Билем. Бул жерде жазылып калган. Бай өзүң айткандай карбоз дейт. Карбозбай тамактанып отурганда Кербулакка жакындап калганда айтып атпайбы баатырлар. Шайдоот курал жарак менен кирип барсак душман экенибиз билип коет. Казактагы жоокер эл. Биз азбыз, каршылык көрсөтө албайбыз. Бир амал менен барсак болобу дейт. Анан Көпөк айтып атпайбы. Эмне кандай баатыр амалсыз? Ой жанагы бешем молдо болуп кийинип, аттарыбызга кызыл чүпүрөктөн байлап алып, мейли күйсүн, мейли шылдыңдасын. Бизге эң негизгиси жакындап барып кол салуу деп атпайбы. Андай туура кылдың деп баягы зооттун үстүнөн ак чечип көйнөктөрүн кийип, башына селде жамынып, найзаны окурук сыяктуу жерге түшүп алган айыл ортолоп баратса, баягы жаңыдан көчүп келип аткан экен дейт. Баягы жай мезгилде. Кээ бирлери боз үйлөрүн тигип ачкан алаксып аткан убакта. Анан өтүп барып анан айтышат да. Булар билет экен, кайсы жерде Шорук баатырдын үйүн. Шорук баатыр ушуну чалкалап, баягы тору кызыл деп коюп, атын байлап коюптур. Отурганда сен айтпайсыңбы, элди чаппайт экен. Ал өтүп барып Шоруктун жылкысын тиет.
жайсаңдан айдап жөнөгөндө шоорugунан зоотумду алып чык, Айзаны алып чык дейт катынына. Өзү барып баягы тор кызылды минип чыгайынса аялы үзөңдү кармалап атпайбы. Ошоке барбагын. Быйыл сенин кезегиң дейт. Анан бу канчык менин кезегимди сен кайдан билдиң? Бул менин олжом гой. Олжомду кетирем дейт. Тур ар жака деп ат менен сүлдүрүп кетти. Өзү биринчи кеткенде. Тигилер у деп казактар кийингиче шоорук баягы кызыл тору менен кубалап жөнөшкөн да. Мына ошондо самак көпөктөр карап туруп айткан өзү келатат. Биз эми казак калгандар тийбейли, өзү келатат деп анан кийин. Ошондо да келатканда дагы тиги шоорук кыйкырып атат. Жекеге деп кыйкырат экен да. Ошондон ким чыгат дейт? Күрпүк. Жана күрпүкпү, самакпы деп айтканын биз айта албайбыз. Күрпүк, ана бирде самак деп айтат. Күрпүк чыккан деп айтат. Ошондо анан күрпүк баягы сайган деле калкан менен чаап жиберген экен, өтүп баратканда моюн туш кылыч менен чапканда, денеси бир жака кулап, башы бир жака кулап калганда. Анан ошондо күрпүк кайра бурулуп келип башты куржунга салып, Чыңгыз Баатырдын айтканын аткар деп жүрүп кете берген да. Арттан куугун келип, башы жок келип токтоп калган да. Карап калганда ой кеткен да, кыргыз өчүн алды. Булар жылкы тигени келген эмес экен, өчүн алды деп артынан кууган эмес дейт. Казактар да түшүнгөн экен да, бул жерде мес, орусча айтканда. Туурабы? Болду, токтоп калган дейт. Бул туура. Эми биз кээ бир фактыларга кайрылып көрөлү. Бул Чыңгыз өзү баатыр болгон. Жана Осмоналы келип айтып атпайбы? Ата, шоорук атам келип тиги тойго чакырып кетти деп атпайбы? Анан эмне дейт? Ой, барбасын дейт. Тилем чуркап барбай аты минип чуркайт. Элдер шоорук Чыңгыз Баатыр ушинтип чаап баратса, элдин баары Чыңгыздын үйүнө чогулат. Эмне болуп кетти деп. А көрсө Чыңгыз кууп барып, жетпей калып кайра келгенде өкүрүп келет да. Жүрөгүм сезип турат, өлдү. Жаман кара өлдү дейт. Ой, кой, турук кишини өлтүрбөсө. Жок, алданып калды. Шоорук бекер чакырган жок. Деп айтканы бар да. Анан ошондо Осмоналыны тиги байбишеси жаман көрөт да, кандай кабар алып келдиң эле балам дегенде, эми Осмоналы жашта. Айтканы бар да. Ошол убакта Чыңгыздын бир ич күптүсү көп жүрөдү да, убагында кун алынбай калды, өч алынбай калды. Анан кыргыз айтат экен да, баланчанын кунун албай калса, кунсуз, сатылса пулсуз деп айтчу экен да. Ушул сөзгө сөлпүк кепке кемтик болуп каламбы? Карып калдым, өзүм чыгат элем деп Чыңгыздын аябай капаланганы бар экен да. Анан баягы Жаман каранын азоо элге мингизбей өзүнчө багып жүргөн чаар жылкылары бар экен. Ошо айылдын үстүнө айдап келип коюп, анан бир жылкысын союп, анан ага тууганын, жакындарын, Жаман каранын досторун, баатырлар чакырып үйгө отургузат, айтат. Баатырлар, Жаман кара кандай киши эле, кандай баатыр эле. Жоо четинде, эл четинде жүрсө, эл үчүндө өлсө, намыстан кунун кубаладыңарбы? Өлгөндө өкүрүп келип, өчүн алабыз деп бир ооз үчүнөн айтып койдуңар эле. Иш жүзүндө эчтеке болгон жок да. Карыганда мен чыгайын анда. Ишенмесеңер көргүлө деп тышка чыккан экен. Ошондо мен таң калам, жанагы Жаман кара минген аты байланып турган экен. Ошого бир секирип минип, кайра чүп, кайра секирейин деген, анан Жаман каранын жаназа күрпүк самактыр. Ой, баатыр, кечирип коюңуз, бизде оюбузда бар эле, үйгө кириңиз, узун отуруп түз кеңешели, качан кол салабыз, кандай даярдык керексе, байла ошентип айтпайсыңар. Киргиле деп ошондой айтканы бар да. Баатырлар, сураганыңарды берем. Мен атыман аш тойго бараткан жоксуңар. Жолуңар коопту, шоорукта бекер баатыр эмес. Казак кыргыз жоокер эл. Эбактан бери өч алат деп күтүп отуруп, шооруктар азыр күлүп атса керек. Бир дагы баатыры жок турбай кунун алган деп күлүп атса керек. Убакыт өтүп кетти, баатырлар. Айылдын үстүндө Жаман караны тандалган чаар жылкылар турат. Бирден тандап, азоолорду тандап даярдангыла. Мен силерди баарыңарды эле бар деп айтпайм. Макул дегенге бар, макул эмес дегенге мен таарынбайм дейт. Мына ошол күндөн баштап баягы айыл ичи шаңга бөлөнүп, баягы жылкыларды даярдап, кийим заводдорун даярдайт да, ошондо айтылат бугу айы деп.
буг айы дегени ошо бугунун баягы маралдарга кошулган ай экен. Ошол кезекте күн түнгө караганда бир аз узунураак болуп, жер кыртышта баягы жылып, аба жылып, баягы чөп мол болуп, малга той чоң болуп, мал толуп, баягы денеси чың, аттар чуркаганда туяга кызып, баягы аласы узарган экен да. Мына ошого жеткенде гана анан чыңгыш айтып атпайбы. Эми баатырлар жанагы өзүң айткан күрпүк самак, карбоз дейт. Ошолорго анан батасын бербеди. Баары туруп элден батасын сурап, батасын берди. Аны ошондо гана анан кетишип барып алып кел дейт. Жана мен сураганым ошо болчу. Булар канча киши менен бар дейт. Бирде 80 киши дейт, бирде 100 киши дейт. Но негизи тандалып барган экен да, туурабы? Мына ошол тандалып бул болсо жанагы эле бул Солтой элинен эмес, бул баардык Кыргыздын эмесинен баатырлар тандалып бара болгон. Ошондой деп айтылат да. Кыргыздын болгон баатырлардын баары тең чакырылып, жанагы 80 деп айтылып аткан себеби алардын жанагы ат кошчу, тамак жасаган ушундай кишилер менен ошол менен кошо 100кө чамалап барган да. Ошондо 100 киши деп коет. Эми кыргыздыкы баягы толук эле айтат да, кем айтпайт да. 88 болсо 90 деп эле коет да, же 100 деп коет. Ошондой себеп менен ошо 180, 100 ат кошчулар менен 100 киши болуп. ооба. Эми бул жерде биз айтып атабыз. Мына өзүң да айтып өтөсүң, Жаманкарадан тукум жок деп. Бирок Осмоналы деген баласы бар. Ошондо эле айтылат. Осмоналы деген баласы өтө жоош чыккан экен. Ал эми Осмоналынын баласы Бейшенкул өтө чоң атасындай далдыйган, кең далуулуу балбаңчы болот экен. Анжиянга мал сатчу экен. Мал сатып жүргөн өзү балбаңчы экен. Кыргыздар тонап койчу экен да ошондо. Бейшенкул менен барганда кыргыздар баягы асказоодой эле тосмодо тиреги бар деп коркучу эмес экен да. Бейшенкул калып калчу экен. Анжиянданчы. Өзү баягы чардап, эс алып, эркин жүргөн киши экен да, өзүнүн эле күчүнөн, сөзүнөн, үнүнөн коркчу экен да. Ошон үчүн айтчу экен, Бейшенкул барса бизди кеттик анда мал сатып келели депчи. Бул Бейшенкул баягы тамыры көп, урук тууганы көп, жора жолдоштору көп киши экен. Дайыма кирип чыгып турчу экен үйүндө. Аны Осмоналы карып калганда баягы биринчи баласычы. Бейшенкул анын баласы да. Осмоналы карып калган жерде жатып алып айтчу экен. Менин баламдын тамыры, урук тууганы бул чөптүн тамырындай көп деп койчу экен. Осмоналычы. Эми ушул Осмоналы Чоткара деп атпайбы, Чоткаранын баласы. Бул деген тукумдары бар. Бир 40 тукум деп атат азыр. Муну Чоткара Жаманкаранын урпагы бар. Милициянын полковниги отставкадагы Айтбек Аблаевич. Ушул киши өзү башкарып, жанагы урпактарын чогултуп, жыл сайын чогултуп Куран окутат. Жана биз элге айтып коён деген ошол. Балдар айтпайбы, биз урпактарыбыз да депчи. Аны жок деп атпайбы. Жок, мен да тастыктайм, бар. Булар азыр Куран окутуп турушат. Кээ бир жерде бир урпагында анын баягы зооту бар экен да. Зооту калыптыр. Бирок баягы барган учурда таппай калышты. Мага көрсөтөм дегенде таппай калышты да. Негизи бул Жаманкараны баягы ушул баатырдын Айтча дегенге көп кызыктар да урпактары. Эми урматтуу замандаштар, чындыгында эле Жаманкара оозго алынып, элге алынып, айтылчу киши кезегинде өз учурунда элин жерин коргогон киши, муну эч ким танбайт. Мына биз азыр дагы ушуну айтканда сыймыктануу менен айтабыз да. Негизи Жаманкаранын окуясы мына ушундай бүткөн да. Жаманкара кийин Кенесары колго түшпөдүбү? Ошо колго түшкөндө солтоолор барып сурады, баатыр. Жаманкара баатыр экенин жакшы билесиз. Аны бизде жакшылап Куранын окуп жерге берели. Айтыңыз кайчы дедиз. Өткөн окуяны эмне кыласың айтты, айтпай койгон да. Ошондон сөөгү белгисиз болуп калды. Мына ушу менен биз, урматтуу замандаштар, маегибиздин аягына чыктык деп ойлоймун. Мурат Аалы мына ушу китепке да жазып кеттиң эле. Ар бир варианттарын биз кошуп дагы айттык. Эл өзү тандап алат. Мурат Аалы сага рахмат. Бир чети тактоо иретинде дагы өзүң келип ушуну айтып койдуң.
чындыгында эле Жаманкара Баатырдын эл экенин, шер экенин эч ким танбайт. Ал жолу эмес. Бул жалаң эле бул Солтой элиники эмес да, бул кыргыз элинин баатыры да. Кыргыз элинин Кыргыз баатыры элинин да. баатыры. Бул деген Баарыбыз тең сыймыктанышыбыз керек. баарыбыз сыймыктанышыбыз керек да. Ошон үчүн айтар элем, ошол Жаманкара Баатыр бул санжырада эле калбаш керек. Жаманкара Баатырды биз мындай баатырлар көп айтып отурса. Алай эми эле ошол эл эстеп, баягы урпактары сыймыктанып жүрсүн деп атам да. Сага рахмат, келгениңе иштеңер ийгилик болуп, дагы эле иликтей бер. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.